Саламатсыңарбы балдар? Кандай эс алдыңар? Маанайыңар кандай? Сабакка даярбызбы? Анда эместе сабакты баштаардан мурда жагымдуу маанай тартуулап алсак, баарыбыз жолбошойбуз балдар. Бийик максат жаралып, бирге өсүп баралып, бийлеп ырдап көңүлдү, биздин сонун балалык. Кыялга батабыз, кызык сыр ачабыз, бат эл өссөк деп, бүт баарыбыз шашабыз, биз баарыбыз шашабыз. Анда эмесе балдар, бүгүн бизде мен жана дүйнө сабагы. Балдар, азыр айткылачы кайсыл жыл мезгили? Азаматсыңар, азыр кыш мезгили. Анда эмесе балдар, мен силерге азыр табышмак айтам, силер жандырмагын тапкылачы. Кыдыр ата таш койдум, кызыл өгүз бош койдум, кана жоон тапкылачы. Азаматсыңар, бул тил жана тиш. Анда эмесе балдар, дагы бир табышмак. Биз элек, 32 кыз элек. Кана жоон табып көрөлүчү. Туура, бул биздин тиштерибиз. Анда эмесе балдар, биздин бүгүнкү тема биздин тиштер сүт тиш жана туруктуу тиш. Сабагыбыздын максаты балдар, силер тиштер жөнүндө маалымат аласыңар, сүт тиш жана туруктуу тиш жөнүндө билесиңер. Тема аркылуу өздүк гигиенаны сактоого жана тазалыкты сактоого тарбияланасыңар. Кызык, бардык адамдардын тиши саны бирдей бекен? Кана ой жүгүртүп көрөлүчү. Ал эми силерде канча тиш бар балдар? Эгер колуңарда күзгү бар болсо, алып карап көргүлөчү. Силердин тишиңердин саны канча экен? Ал эми сүт тиш жана туруктуу тиш деген сөздөрдү уккан белеңер. Анда эмесе мен силерге азыр сүт тиш жана туруктуу тиш жөнүндө маалымат беремин. Сүт тиштер деген эмне? Биздин сүт тиштер же алгачкы тиштер бул биздин тиштерибиздин биринчи тобу. Көпчүлүк балдардын 20 сүт тиши болот. Алгачкы сүт тиштер 6 айдан баштап 6 жаш аралыкка чейинки убакта чыгып бүтөт. Бардык сүт тиштерибиз бир убакта чыкпайт. Качан гана биз 5-6 жашка чыкканда сүт тиштерибиз түшө баштайт. Ал эми тиштерибиз түшкөндө да баары бир убакта түшүп калбайт. Ал кайсыл тишиңер биринчи чыккан болсо, ошол тиштен баштап түшө баштайт. Акырындык менен 10-12 жашка чейин тиштерибиз түшүп бүтөт. Биздин сүт тиштерибиз түшүп, тиштердин жаңы топтому чыга баштайт. Аларды биз туруктуу тиштер деп атайбыз. Туруктуу тиштер ар кандай формада жана өлчөмдө болот. Көпчүлүк чоң кишилерде 32 туруктуу тиш болот. Биздин туруктуу тиштерибиз бир нече жылдын ичинде өсүп чыгып калыптанат. Эми балдар, сүрөттөргө маани берип карагыла. Бизде тиштерибиздин түзүлүшү жана аттар менен таанышабыз. Бизде тиштердин жалпы саны 32 тиш бар. Ал эми ал тиштерден алдыңкы тарапта турган 4 тишибиз жана асты жактагы 4 тишибиз булар кашка тиш деп аталат. Ал эми кашка тиштердин эки жанында турган учтуураак болгон тиштерибиз булар кылкыйма тиштер деп аталат. Алардын жалпы саны астыңкы үстүңкү тиштер болуп 4. Ал эми кылкыйма тиштин жанындагы эки тишибизди биз майда азуу тиштер деп атайбыз. Алар астыңкы тиштерде дагы, үстүңкү тиштерде дагы болот. Алардын жалпы саны 8. Ал эми арт жактагы жайгашкан
чоң тиштерибиз булар чоң азуу тиштер деп аталат. Алардын жалпы саны 12. Балдар, эсиңерге сактап алгыла. Балдар, биздин тиштерибиз кандай түстө экен? Туура, биздин тиштер ак түстө. Кээ бир тиштер бирок саргычыраак түстө болот. Ал эми биз ушул тиштерибиз жайгашкан оозубуздун көңдөйүн жаак деп атайбыз балдар. Жаактарда астыңкы жаак, үстүңкү жаак болуп бөлүнөт. Ал эми тиштерибизди кармап турган этти биз мүлк деп атайбыз. Мүлктүн түсү кызгылт түстө болот. Эми балдар, карагылачы. Бул сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Туура, бул тиш жуучу каражаттар. Биз тиш жуучу каражаттарды эмне үчүн колдонобуз? Силер тишиңерге кантип кам көрөсүңөр? Азаматсыңар, тишти эртең менен кечинде сөзсүз түрдө тазалап жуушубуз керек. Ал эми биз тиштерибизди жуупасак тиштерибиз эмне болот экен? Капа болуу ыйлайт экен, Ал эми суу менен тиш жуучу каражат менен тиштерибизди жуусак тиштерибиз кандай абалда болот экен? Карагылачы, тиштерибиз кубанып атат. Эми балдар, биз тишибиз ооруп калганда кимге кайрылабыз? Туура, доктурларга кайрылабыз, тиш доктуруна. Алар биздин тиштерибизди текшерип, пайдалуу кеңештерди берет. Эми балдар, силерге суроо. Биздин тиштерибиз кандай болуп бөлүнөт экен? Туура, сүт тиштер жана туруктуу тиштер. Ал эми бизде канча тиш бар? Азаматсыңар, 6 жашка чейинки балдарда 20 тиш, ал эми чоң кишилерде 32 тиш. Ал эми силер тишиңерди кантип сактайсыңар? Туура, эртең менен кечинде сөзсүз түрдө жууп, өздүк гигиенаны, тазалыкты сактайбыз. Балдар, биз тиштерибизди дайыма таза сакташыбыз жана абайлашыбыз керек. Бул тиштер бизге өмүр бою кызмат кылат. Эгерде биз тиштерибизди таза сактасак, ал бизге сулуулук, тен соолук берет. Саламатта калгыла. Ушун менен биздин сабак аяктады. Ал эми силерге тапшырма пластилиндин жардамы менен тиштин формасын жасоо.